Баткен райондук ички иштер бөлүмүндө ачык эшик күнү өткөрүлдү. Аталган иш-чарага Баткен районуна караштуу Жаңы Жер орто мектебинин бүтүрүүчүлөрү катышты. Ачык эшик өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу жана аны болтурбоо, мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кесип тандоосуна багыт берүү максатында уюштурулган. Кызматкерлердин, службалардын аткарган кызматтары боюнча таанышып чыгышты, бир катар таанышып чыктык. Азыр окуу залында азыркы мезгилде окуучулар оружиялар менен таанышып жатышат. Алардын аткара турган кызматтары менен жаналарын чачуу жолдорун көрүп жатышат. Иш-чаранын жүрүшүндө мектеп окуучулары алгач көзөмөлдөө аткаруу пункту, кызматтык автоунаалар жана нөөмөт бөлүмдөрү менен таанышып, курал-жарактарды чачып жүйнөө боюнча милиция кызматкерлеринин иш тажрыйбаларына күбө болушту. Окуучулар буга чейин буларды теория жүзүндө окуп келсе, эми практикада көрүп, алган билимдери бышыкталганын билдиришти. Көргөн менен билгендин айырмасы башка болот экен. Азыр көрүп эле биз окуп жүргөнүбүздөн бизге аскерге чейинки сабак киргендиктен бизге оңой болду. Чачып жыйноо, разборка, сборка оңой болду. Бул окуучуларды жетектеп келген мугалимдин айтымында мектептерде 10-11 класстын окуучуларына аскерге чейинки даярдык сабактары өтүлүп келет. Бирок окуучулар бул сабакта теория менен гана чектелет. Ошондуктан бүгүнкү иш-чарада окуучулар үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралып, бул тармак менен кеңири таанышып, келечекте кесип тандоосуна туура багыттар көрсөтүлдү. Мына ачык эшик күнүндө ар бир куралдарды колу менен кармап, толук эмес чачып жыйноо боюнча бир катар кызыгуулар болду. Келечекте ушул биздин балдардан дагы ички иштер бөлүмүндө иштегенге кызматкер болот деп ойлойм. Уюштуруучулардын айтымында келечекте милиция кызматкери болом деген окуучуларга мектептерде бул тармак тууралуу кеңири маалыматтар берилип, өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту болтурбоо максатында түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Мындай иш-чаралар эми райондордо жана айыл жерлеринде өткөрүлмөкчү. Жибек Абдуллабаева, Бекмурат Жакыпжан уулу, Салам медиасы.